Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө таамдуу үй шартында булочка бышырабыз. Булочканын ичине мен бүгүн жаңгак менен мейиз кошуп кылдым. Абдан таамдуу болот. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео жакса менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Булочканын камырын даярдоо үчүн кургак идишибизге 4 жумуртканы чагып алабыз. Татымына жараша туз кошобуз. 60 мг эритилген сары май, 60 мг өсүмдүк майын жана кум шекерибизди кошуп, жакшылап венчиктин жардамы менен аралаштырып алабыз. Үстүнө 500 мг жылуу сүт куябыз. Эки чай кашык ачыткыбызды кошуп, жакшылап аралаштырып, 5 мүнөткө үстүн жаап коюп коебуз. 5 мүнөт турган апарабыздын үстүнө электен өткөзүлгөн унубузду салып, жумшак камыр ыйлайбыз. Мен бул жерде 1 килограммдай ун коштум. Сиздерде бир аз көбүрөөк же бир аз азыраак кетиши мүмкүн. Керектүү азыктардын граммдарын описание бөлүмүнө жазып кетемин. Камырыбызды ыйлап алгандан кийин үстүн өсүмдүк майы менен бир аз майлап, бетин жаап, жылуу жерге 1-1,5 саатка коюп коебуз. Биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлүш керек. Булочканын ичине салганга начинка даярдайбыз. Мен бүгүн жаңгак менен мейизди кошуп аралаштырып жасадым. Жана бир жумуртканын агын вилка менен жакшылап чалып алып, анда кошуп жибердим. Сарысын үстүнө жакканга алып койдук, анан булочканын бетине жагабыз. Мынакей достор, биздин булочкабыздын камыры даяр болду. Эми ушул камырды мен теңдей 3 бөлүккө бөлүп алдым. Камырларыбызды доголоктоп ушинтип даярдап алгандан кийин бетин целлофан пакет менен жаап, дагы 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Тыныккан камырыбызды алып, октоодун жардамы менен үстүнө бир аз ун себелеп отуруп, жука кылып жаябыз. Камырыбызды жайып алгандан кийин ушундай видеодогудай кылып 8 бөлүккө бөлүп алабыз. Камырдын уч жагын ушинтип дагы кесип алабыз. Даярдап алган начинкаларыбызды салып чыгабыз. Булочкабызды дал видеодогудай кылып түйүп алабыз. Камырдын эки учун бири-бирине жакшылап бекитебиз. Бардык булочкаларыбызды ушундай формада түйүп чыгабыз. Түйүп алган булочкаларыбызды противенге салып, үстүнө жумуртканын сарысын тегиздеп жагып чыгабыз. Булочкаларыбызды 180 градус кызытылган духовкада 30-35 мүнөт кызарганча бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин булочкаларыбыз даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кып-кызыл табит ачарлыктай өтө керемет булочкалар болуп чыкты. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып, менин каналыма жазылып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Менин каналымда көптөгөн рецепттер бар. Сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар.